шаарынын мэринин түздөн-түз кийлигишүүсү менен шаардын көркүн бузган күркөлөр алынып, анын ордуна Акниет сквери ачылган. Учурда ал жер шаардыктардын сүйүктүү эс алуучу жайына айланды дейт. Бул Акниет эс алуу багында учурда көрктөндүрүү ишканасы тарабынан атайын жумушчуларыбыз бөлүнгөн. Бул жерде Акниет эс алуу багын, анан жолдун бул оң тарабында, сол тарабында Нурзаман эс алуу жерибиз бар, атайын аллея бар. Ушул жерлердин баардыгын тазалыгын, көрктөндүрүү иштерин караган биздин бул жерде 4-5 жумушчубуз бар, эркектер, аялдар. Булар ушу жаздан баштап баардык көчөттөргө, бул жерде Акниет эс алуу багында 190 дана туя арчасы бар, ал эми 182 дана павлония дарагы бар. Ошол дарактарды сугарышат, буларды жайында сугарат, кыркышат, газон эгилген газондорду кыркат. Андан сырткары мына адамдар басуучу жерлерди, тротуарларды шыпырышат. Деги эле жалпы парктын тазалыгын баардыгын ушу биздин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын 4-5 жумушчусу аткарат. Деги эле ушул жаңы паркка канча көчөт орнотулду? Бул жерде жалпы көчөттүн саны 190 дана туя арчасы бар, ал эми 182 дана павлония дарагы бар, көчөттөр эгилген. Мындан тышкары шаарды көрктөндүрүүгө эң чоң себепчи болгон ушул эле комбинатына караштуу шаар боюнча аналогу жок күнөсканасы. Бул күнөсканада сулуулуктун, коозуктун символу болгон гүлдөрдүн ар кандай түрлөрүнөн 2 миллион дана өстүрүлүп чыгарылат. Бул түйшүктүү ишти аркалаган жааматтын жетекчисинин айтымында, кийин шаардын ар тарабына тигилгенден кийин дагы оруп же соолуп калган гүлдөрдү алмаштырып тигүүгө даяр. Шаарга ийне жалбаттуу 800 түп даракты экенге даярбыз. Уже бир иш башталып, 5 февраль күнү шаарыбыздын мэри Талай Насыбековичтин катышуусунда, ошондой эле жашоочулардын, аксакалдардын катышуусунда жылдын ачылышы кылып 200 түп ийне жалбырактуу көчөттөрдү эктик. Мындан тышкары биз улап бүгүнкү күнгө азыр 550 түптү эгип бүттүк. Ушул сезондун бүтүшүнө чейин 800 түп ийне жалбырактуу дарак эгебиз. Мындан тышкары жаз жалбырактуу көчөттөрдү март айында баштайбыз. Шаарыбызга 1,5 миң түп өзүбүздүн теплицада өстүрүлгөн жаз жалбырактуу көчөттөрдү эккенге даярбыз. Жана атап өткөндөй эле бадалдарды айттым. Бадалдар дагы биздин өзүбүздүн теплицабызда, питомнигибизде өсүп атат. Буну атап өткөндөй самчит, брескелет, кизилник, айва японская деген көчөттөрүбүз, булар азыр бүгүнкү күнгө даяр шаарга чыгарып эккенгечи. Ушул моменттен пайдаланып айтып калгым келет, ушул биз айтып өткөн көчөттөрдүн түрлөрүн биздин Ош шаарыбыздагы жашоочуларга дагы кызмат көргөзүп, сатып алуучуларга дагы биз сатканга биздин жетиштүү көчөттөрүбүз бар да. Бадалдар айтып өтсөм, быйылкы жылга планыбызда 80 миң түп бадал түрлөрүн чыгарууга даярбыз. Ошондой эле план боюнча биз эге турган көчөлөрүбүз, скверлерибиз бизге караштуу парктардын ичине эккенге бүгүнкү күнгө жерибизде даяр. Сезон келиши менен 80 миң түптү көчөгө эккенге биз даярбыз да. Бул эле эмес, ушул эле шаарды көрктөндүрүү боюнча дагы алдыга көптөгөн пландар коюлган. Аларды аткара турган мезгил да алыс эмес дейт жетекчи. Ал гана эмес, өткөндө Ташкент шаарына барып да шаарды көрктөндүрүү боюнча тажрыйба алмашуу үчүн барып келген иш сапары менен да тааныштырды. Мына бул сыртка Өзбекстандын Ташкент шаарына барып, өзүбүздүн опытыбызды, иш байлыгыбызды өркүндөтүш үчүн биз тажрыйба алмашканга барып келдик. Биздин ишкананын кызматкерлери менен 4 адам барып келдик. Ал жерден көп нерсени үйрөндүк десек болот. Себеби дегенде Ташкентте Туркия, Өзбекстан мамлекетинин ортосунда ГЧП уюштурулуп, Туркиядан келген иштер Өзбекстанга аябай чоң жардамдарды, чоң ийгиликтерди жетиштирип ишке ашып атыптыр. Алар иш баштаганда 1 жыл болуптур. Теплицаларды, питомниктери аябай сонун өркүндөп өсүп, жаңы парктар ачылып, ал жакка жаңы көчөттөр келип атты. Туркиядан, башка шаарлардан, башка мамлекеттерден алып келген көчөттөрүн көрүп келдик. Бул түстүү бадал көчөттөрү экен. Түстүү бадал көчөттөрү кышындасы дагы
түсүн өзгөртпөй, ошол өзүнүн түсүндөгүдөй түсү жайкышы бир абалда камаптат экен да. Бул кызыл, сары, жашыл же болбосо ала түстөгү бадалдар экен. Бул шаарга аябай сонун көрүп бере турган бадал көчөтөр экен да. Бизге аябай жакты, биз ушундагы ишке ашырайлы деп Түркия мамлекети менен бир иш сапарга же болбосо Түркия мамлекетине байланыш түзүп, биз да ушундай көчөттөрдү биздин Ош шаарына алып келүүгө аракет кылып атабыз.